Ушул мектептен учуп кеткен биздин аккууларыбыз тарабынан уюштурулган волейбол оюнуна кош келиңиздер демекчимин. Күн өткөн сайын командалардын саны өсүп, даярданып атат деген сөздөрдү угуп, биз дагы өзүбүзчө сүйүнүп, ушул нерсеге шыктанып, мындан ары дагы ушул кыз келиндерге аталган ушундай мелдештер дайыма салт катары өткөрүлсүн каалап, өзүбүз дагы ушундай чоң ниет менен ушул жерге келип отурабыз. Бүгүн тоң ойноп, мындан кийин ойноюнчу деп өзүм ичимен чечим чыгардым да. Волейбол ойносоо мени унутпагыла. Дагы мугалимдерди түшүнөм. Кесиби мугалим, ошончо мугалимдерге ыраазычылык билдиргим келет. Бул мугалим балдарды сүйгөн, балдардын сүйүүсүнө ээ болгон инсан. Бизге ушундай жаркын жашоону алып келген согуштун ардагерлерине терең таазим билдиребиз. Жана ушул майрамдын урматына арналган волейбол катышуучуларды дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Волейбол бул жөн гана оюн эмес, бул ынтымак, ишеним, команда менен бир максатка жетүүнүн жолу. Ар бир командага күч, ылдамдык, так соккулар жана таза оюн каалаймын. Күчтүүлөр жеңсин, бирок ушул жерде бардык катышуучулар баарыңыздар чемпионсуздар, күчтүүсүздөр деп ойлойм. Ким жеңсе да эң маанилүүсү бул достук, биримдик жана спорттук дух. Бүгүнкү күнү баарыңыздар маанайыңыздар көтөрүңкү болсун, оюн кызыктуу өтсүн жана ушундай жакшы сезимдер, эскерүүлөр узакка созулсун. Ayra turmuş iplerine çalınam, soğuk dura çürüğümmen jönököy ele adam. Har bir gün sүйүнүм, ова кетирим ката, башаламан күндөрүмдү Кудай мени жыргата. Кечиги уктап калгам жумуштан, дитим барбай түрө менен урушка. Сенден мага сүйүү керек, унутпа, жаңы барак жаңы турмушка. Бүгүнкү майрам өтө жогорку деңгээлде өттү.